Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен китеп окуунун ыкмалары деген темада сабак өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабакта китеп окуунун ыкмалары жөнүндө билесиңер. Китепти туура окууга, мазмунун туура түшүнүүгө үйрөнөсүңөр. Акылдуулукка жана асыл сапаттарга тарбияланасыңар. Китеп окуу акылдын азыгы, жүрөктүн дарысы, психиканын жөнгө салуучусу. Китеп окуунун эки ыкмасы бар: үнсүз окуу жана үн чыгарып окуу. Үн чыгарып окуу ыкмасында үндүн укулуктуулугу, сөздөрдүн так болуусу керектелет. Китеп окуп жаткан адам сүйлөп жаткандай окушу керек. Нормада адамдын мээси 1 мүнөттө 200-250 сөздү, ал эми тез окуганда 800-1000ге чейинки сөздү окуп түшүнө алат. Үнсүз окуу ыкмасынын 4 түрү бар: көз жүгүртүп окуу, тез окуу, жай окуу жана орто окуу. Көз жүгүртүп окуу ыкмасында теманын негизги жерлери окулуп, теманын өзөгүн таап окуса болот. Тез окуу ыкмаларында маалыматты изилдеп, жооп издөө үчүн окулат. Жай окуу ыкмасында бөтөн тилдеги чыгармаларды, маанилүү китептерди окуганда колдонулуп келет. Ал эми орто окуу ыкмасында сабактарды даярдоо үчүн жөнөкөй китептерди окууда колдонулуп келет. Китепти каалоо менен окуңуз. Түшүнбөгөн сөздөрдү жазып алып, сөздүктөрдү пайдаланыңыз. Ар түрдүү мазмундагы китептерди окуңуз. Окуп жатканда текстти жашоого салыштырыңыз. Негизги китептин каарманы болуңуз. Ооз менен эмес, мээ менен окуңуз. Көз менен китептин ортосунун аралык 30 сантиметр болушу керек. Чарчап турган учурда китеп окубаңыз. Китеп окууну адат кылыңыз. Окуган китеп сизге жаңы маалымат бериши керек. Биздин класста дагы китеп окуган окуучулар жөнүндө таанышсак. Саламатсызбы? Мен Айсылбекова Айсема. Менин эң жакшы көргөн китебим бул Балдар энциклопедиясы. Балдар энциклопедиясынын түзүүчүсү О. Кадыров агайыбыз жазган экен. Бул Балдар энциклопедиясында биз көптөгөн нерселерди үйрөнөбүз. Мисалы, жаныбарлардын дүйнөсү боюнча саякат алабыз, динозаврлар жөнүндөгү саякаттарды билип алат экенбиз. Жана Балдар энциклопедиясына көптөгөн жомоктор камтыйт. Алардын ичинен мисалы, биз өзүбүздүн жашап жаткан жер шарды билет экенбиз. Адамдар канчанчы жылы пайда болгонун да билебиз. Бул китеп Балдар энциклопедиясы бул түрдүү жаныбарларды, түрдүү адамдарды бүт өзүнө камтыйт экен. Бул китепти бул энциклопедия китепти биз абдан түшүнүү менен окусак көп нерселерди билебиз. Китептерди көп окусак биз көптү билет экенбиз. Мен бул китепти окуп үйрөнүп жатканда динозаврлар кантип жашайт, динозаврлар канчанчы жылы пайда болгон, канчанчы жылы бул дүйнөдө жок болуп кеткен, ошолор боюнча мен бул бүт ушул китептен үйрөнүп алдым. Жана адамдар канчанчы жылы пайда болгон, адамдардын турак жайы кандай болгон, ошолордун бүт баарын Балдар энциклопедиясынан үйрөндүм. Бул Балдар энциклопедиясы деген бул 5-чи басылышы болду экен. Мен 5-чи басылышын алган экен бул Балдар энциклопедиясында. 5-чи басылышы бул жаныбарлар жана адамдар деген теманы камтыйт экен. Бул китеп мага абдан көп нерселерге жардам берди.